жерде 55-ге чыккандар бизге окшогондор турат. 18 жаштагы бала алып алган, анын атасы акимиятта иштейт. Ошол шаарында жерлердин баары берилип кеткен экен. Азыр кезде ошо 1000ден ашык адам бизде кезекте турат. Аларга бергенге чындыгында жер жок. Анан бизде ушу болгону этаж бийиктикке гана үй курууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Азыр ошо 2022 жылдын 4-майында Токтогул шаарында маданият үйүндө китеп окуп жашоонун көзгөр аттуу китеп конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлоо азайымы болуп өттү. Китеп конкурсу Токтогул районундагы жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин уюштуруучулары тарабынан өткөрүлдү. Конкурска 600ден ашык окуучулар катышты. Сыйлоо азайымында Жогорку Кеңештин депутаты Кунузбек Кошалиевич Сулайманов өзү катышып, жеңүүчүлөр үчүн дипломдор, акчалай сыйлыктар, белектер тапшырылды. Токтогул шаардык мэриясынан 5000 сом ашыклай колдоо көрсөттү. Саламатсыздарбы, урматтуу жерлештер, урматтуу жетекчилер. Мен өзүм шаардык кеңеште депутат болом. Анан бул бүгүнкү күндө отчеттун баардыгын уктум. Мен жөн эле бир мындай элдин көзүн ачкым келип атат да бүгүн. Урматтуу тургундар, шаардын тургундары. Маселе мындай болуп атат. Азыр Акын акем туруп бир топ маселелерди айтып атпайбы? Бирок мен мындайынан түшүндүргүм келет да сиздергечи. Бүгүн мэр отчет берди. Маселе мындай болуп атат, урматтуу жерлештер. Азыр Акын аке айтып кетти. Бул маселелер оңой менен чечилбейт. Мен мыйзамдаштырып сиздерге аргументтер менен айтып берейин азыр кыска. Биздин бюджетте 52-55 миллион сомго чейин быйыл мына чыкты да. Мыйзамда жазылган, так жазылган. Жергиликтүү маанидеги 24 маселе бар. 24 маселеге жол, суу, адамдар эс алчу жай, мынага окшогон бала бакча, жана башка көп маселелер камтылган. Мен эми өзүм депутат болуп ичимдеги маселелерди көрүп атам. Мынакей бул жерде 93 маселеге 2022 жылы акча бөлүнгөн. Урматтуу тургундар. Анан көбүнесе бала бакча, мектеп, ушундай маселелерди бөлүп атат да. Демек, жалпы элдер колдонулуучу жолдор, жолбосо канализация, мына ошол маселелер окурталды. Урматтуу тургундар, бир быйыл статистика боюнча Токтогул шаарында 22 миң адамга жетти да, жашоочуларчы. Анан коноктор менен кошкондо бир 25-26 миң адамга чыгат деп ойлойм. Эми карап көрүңүздөр, 2022 жылы, 2032-2042 жылды ким элестете алат? Суроо да, жөнөкөй эле суроо. 2050 жылды ким элестете алат? Жок. 2050 жылда адамдардын санын элестете атат, кандай өзү? 50 миң адамга жетет дегенге ким мындай ишене алат? Көйөбүзбү? Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө мына азыр айтып кетип атат, этажга курабыз деп атат. Алтындар этажга курганга чейин канализацияны тартыш керек. Жана башка мынакей электр чуалдылар, электр кубаттуулугун көбөйтүш керек. Ушундай маселелер бар да. Эми ошол кадамдарга бүгүндөн башташ керек да. Бирок тилекке каршы мен бир да мерге жүрөгүм жылган жок. Анткени эмне? Бала бакчанын дуалы, тигинин стенасы, тиги туалеттин төрт эшигин койдук. Мындай койдук. Ушундай эле майда барат маселелер болот. Мен шаардык кеңештин депутаты катары катты айтам да, кадр маселесинде аябай мындай таңсыздыктар болуп жатат. Мына мен артымда турган Шергази деген жигит ветеринария тарабында кызматкер да, бул кире албай бир жылдай жүрдү окшойт. Мынакей быйыл Даңкана участкаларында жана Астафа деген арабтар кылып берген андачы. Канча бир 40 түтүнгө 200 адамга суу чуп алгысы келген да. Мына ошол
Дагы кошумча акча мэриядан биз 198.700 сом кошуп бергенбиз. Ушу 5 столга зым чоок келип кош кирелер болгон элечи. Мен ошого 1,5 жыл болду, урматтуу кооңдар. 1,5 жыл болуп калды да. Эми барып катканымдай иштесе болот да, ал бирок ал болгон жок. Эми аны карабайсыздарбы? Болот Турдуевич деген депутат болгон. 4 жылыңыздар жеди. Меники эмес, сиздердикин ошо жеди. Болот Турдуевич деген. Мына могу жерде площадка бар, спорт аянтча. 1 миллион сом акча бөлүнгөн ремонтуна деп. Бүткөн жок. Мына бул жакта бала бакча бүтүп калыш керек эле ноябрь айында 75 орун. Ал дагы бүткөн жок. Бөгүн мектепте мына канча миллионго грант келген. Ал дагы кабыл алынган жок. Мына мэр айтып кеткен фонтан ал дагы кабыл алынды элек. Алдабаңыздар. Кабыл алынды элек алардын бардыгы. Сапатын ачар. Эң төмөн эртең кулап чөп. А ким акча? Сиздердин акчаңыздар. Менин акчам эмес, сиздердин акчаңыздар. Ошондой да бул бюджетти биз тура түшүнүш керек да, сиздердин акчаңыздар. Улам эле урап чөп, улам эле тешилет, улам эле кулайт. Эми караңыздар, эми ошол 50 000 адамга жетсе мына мектеп маселеси турабы? Острый. Бала бакча маселеси турабы? Эми үй бүлөлөр каяка жашайт? Мына 1000 канча адам болбойбу? Бул калп азыр. 3,5 миң адам бар. Ала албай жүргөн Россияда мага кайра интернеттен жазган дагы 1000 адам, 2000 адам бар. Жалпы 6000 адам бар жер ала албай жүрөт. Анын баарын каяка батырабыз? Көрдүңүздөрбү? Биз ошондуктан урматтуу Акылбек Акунович 20 жылга алдыра ойлонуш керек да, элдердин баарын башына айланып бүттүк эми. Чын жаштар келип айтпасак мен чыдай албайт, мен айтышым керек. Мен өзүм депутатмын, аны сессиядан да айтабыз биз депутаттар. Бирок биз алдыга ойлонбой жүрбүз. 30 жылга, 20 жылга. Ошону көрдүңүздөрбү? Эгерде биз майда барат маселелер менен кете берсек, эч нерсе өзгөрбөйт. Мен азыр суроолорду берейинчи мэрге. Мына сиз азыр 1,5 миң адам бүгүнкү күндө жер алууга муктаж деп турасыз, а? 1,5 миң адам, 3,5 миң адам болуш керек. 5 миң адам. Кантип маселесин чечесиз? Трансформация маселесин карадыңызбы? Bizde mına yer özü territoriya жоқ. Esingizge sala кетейин, Aqo'nda bir вақтарда жаңғыл айлықмытына қараған. Ал кезде биздин администрация башчы Акылбек Алякунович жоқ болчу. Урматтуу тургундар, мына ал жакта дагы жаңы жолдон талашып отуруп, ошо бериңиз, адамдар барпай калды депчи. Ошол трансформация алынган. Азыр да калсак болот. Ошондой иш-чараларды азырдан жүргүзүш керек да. Көрдүңүздөр, ошондой трансформация алсак, ошол адамдар кадимгидей турак жай куруп, анан кийин ошолорду жайгаштырабыз да. Анан башка маселелер анан каралат. Эми экинчи, Болот Турдуевич убакта дагы азыркы мэрдин убагында дагы 6 ай болду, бир мамлекеттен артка жер алынган көргөн жокмун. Демек, жанагындай коррупцияга жол бермей кетип калган мекемелердичи. Сарбаш боюнча канча айтып келдим мына. Камкорсук деген илгери биздин жер болгон, эмне үчүн ал маселе көтөрүлбөйт? Эмне үчүн автовокзал көтөрүлбөйт? Эмне үчүн ошол жерде Кенжетаев Шакир көчөсүндө катарынан бар ишканалар бардыгы. Эч ким иштей албайт, анткени бири-биринин оозун жаап эле, бири-бирин унчукпады эле келет. Эми ошончо 50 000 адам болуп калса биз отоплениянын айтабыз алардын баарын, же смог кылабызбы? Түзөт баардыгыбыз от жагып. Мына ушундай өтө көңүлдүү маселелер бар да, урматтуу тургундар. Ошон үчүн биз бир күндүк, 2 күндүк эмес, мындай кабылгандан коюш керек маселеничи. Эгерде мен мынакей 6 ай болду, мен унчуккан жокмун. Эми маселелер көтөрүп баштайт. Чече албайбы? Сиздер дагы билишиңиздер керек, кетиришиңиз керек. Азыр мыйзамдар боюнча биз депутаттар кетире албайбыз, муну администрация жетекчи өзү кетирет. Биз сунуш пикирлерибизди беребиз. Көрдүңүздөр, урматтуу тургундар, эгерде 40 000 адам эле жете турган болсок, мусор чыгара албай калабыз. Алияс Караке өткөндө не дедим эле бизге сессияда? Мына азыр сиз жарандардын чөнтөгүнөн мусорун коюп атасыз. Элдик жейинби? Айтайынбы? Көрдүңүзбү? Не коюптуңуз аны? Эмне үчүн болуп албайт? Сиздин жумушуңуздун алынышын мен талап кылгам. Кеңеште турабы? Мына ушул маселелер караш керек. Каралбайдыр баардыгы. Кадр маселесинде жаштар жок баардыгы. Келип алыңыздар, же чечпейсиздер, же койбойсуздар. Мен ошондуктан трансформация маселесин кантип чечесиз, отопление маселесин кантип чечесиз,
Анан бул Кыргызстан көчөсүндө жолду канча жеш каяктан акча табасыз? Инвестиция тарта албайдар. 1 миллион да инвестиция жок. Жер жөнүндө айтып кеттиңиz, 1100 канча киши бар. Сиз 6-чы мэрсиз мага. Мен очередте тургандан бери. 2017 жылы берилген Акжол участкасы ошол маалда кайсымыз кайсы коррупционер эле биз дагы ошол жерден алып калмакпыз. Мен канча жолу жазганмын, прокуроруна жазганбыз. Барды жазбаган жак калган жок, айланай. Биз 55-ке чыктык. Мамлекеттен алган бир жерибиз жок. 20-30 жылдан бери очередте турабыз. Анан азыр сиздин айтканыңыз дагы бүт жакшы, бүт сонун. Немен айтайын сизге? 1000 канча киши очередте турса, ушул Акжол участкасынан канча киши ошо мыйзамдуу түрдө очередте туруп, жер алыптыр, бир 10 000 атап бериңизчи. Мен акысын берем. Анан мына өзүңүз келдиңиз, жаңы келдиңиз, ушул жер маселеси катуураак, ревизия кылып, очередте ким турат? Очередте 55-ке чыккандар бизге окшогондор турат. 18 жаштагы бала алып алган, анын атасы акимиятта иштейт. Же дабыр жерде иштейт. Иши кылып бир балекети бар, же акчасы бар. Окшогондор жүрөбүз, угуп туруңуз. Анан бу жерде ошонун барып бир комиссия тактап жер берилерде, могу мамча жашка чыгыптыр. Мына 18-ке чыгыптыр деген мындай логика бар силерде бирдик кыласыңарбы же кайра эле ошол очеред тура берет дагы, анан 65-ке чыкканда дагы бир келет, ал дагы ушуну эле айтат. Эми ушуга катуураак кийлик ишип, мына акимибиз айтып атат, мыйзамсыз курулган курулуштар. Сиз бул жөнүндө бир ооз да айткан жоксуз. Мен сизге көрсөтүп берем. Мыйзамсыз курулган курулуш Токтогулду курчап алган. Мен сизге айтып коеюн. Этажга жер таппай атам деп атасыз. Мен таап берем. Ал жерлерди да мен көрсөтөм, алар дагы мыйзамсыз. Канча этаж ошончо жер таап берем мен. Если мыйзамдын негизинде мына прокурорубуз отурат, ошол жерлерди териштирип карап менен алып алат ал анча жерди. Эмне үчүн алып алат? Например, бир эле киши мен 7 сотук жерге жетпей жүрсөм, тиги 20 гектар жерди алып алып отурат. Эч баш оорубайт эчтеке менен. Ошондой жерлерди мен сизге таап берем. Дагы еще мал базар кылганга жер таап берем. Мен сизге айтайын. Бириңерди чукугандан мер деген жаман көрүнөт. Шүмшүк көрүнөт элге. Жанагы Данияр Жанкулов Оштун биринчи немеси. Ошонун телефонун берейин, кокусу эме болсо, незаконныйларды кандай кылып атат. Пример жөн эле. Эми биз келебиз, мэр болуп келет, тигинси келет, бардык эле келип атат. Кандай эмне менен келип атат мен билбейм. Мага бир нерсе көрүнбөйт. Мага отчеттор высший көрүнөт. Бүт пландан ашыгы менен. Анан могу элдин эң такалган жери да азыр. Өзүңүз билесиз. Биз 55-ке чыгып ала албай жүрөбүз да, мен балама кантип айтам, мен сага мамлекеттен жер алып берем деп. Бизде бир сөз бар, мамлекетке эмне кылдың эле деген. Анан менде да суроо пайда болот да, мамлекет эмне кылды эле? Мага жер берип коюп эмнеге жаша деп туруп, анан мамлекет менден сурасам, эмне кылдың эле? Биз мамлекеттин ишин Сапар жакшы билесиң. Биз аткарып жүрөбүз. Онаяк барып өлөсүң десе өлөбүз. Биз мамлекет үчүн жашаган кишилербиз. Анан ушу жашка келдик. 7 сотук жер жокту. Дабыр жол айтайын, мына элдин көзүнчө. Мына жерде отургандар да бар болуш керек, мага окшогондор. 55-60-ка чыккандар бар болуш керек. Жер маселесин жолдош аким. Муну тездеткиле, карагыла. Эми биз барып өмүр бою ошол жерде жашап келип, Акжолду сатып беришкен дагы мен эми участок берсең кайрак барып жашашым керек болуп калат да. Ошондой болсо. Акыйкаты. Жок, эми мындай айтып атам да мен. Ал Бөкөнбаев совхозунун жери. Эмне десе эле Бөкөнбаев совхозунун жери, Бөкөнбаев совхозуна сүйлөй албайбыз. Эмнеге биздин мынау тердебен, эмнеге мэриянын карамагын албайсыңар? Именно мал базарга этаж салганга мен көрсөтүп берем сизге жерди.